Жылдызча Венера Бөлөкбаева. Экөө. Аял, эркек. Аңгеме. Экөө эмнегедир көп эстейм. Биринчисин эстегенде экинчисин эстегенде биринчисин. Экөө. Бир Кудай, бир асманын алдында, бир айылда бир арыктан суу ичип жашашкан. Экөө, эки башка үйдө, эки башка турмушта тагдырда өмүр сүрүшкөн. Аял көп балалуу, эркек баласыз эле. Экөө, бири-бирине жакшылыктарда эч жолу ушпаса керек. Чакырылышчу эмес. Айылдын бир пендеси башка дүйнөгө узаганда гана экөөнө чакыруу келчү. Ошентип жакшылыктардан калып, жамандыктарга гана барып, кара кийинген карагандардын арасынан гана экөө бири-бирин сөзсүз көрүшчү. Эркек дайыма кырдагы бейиттердин арасында маркум болгонго жай казгандардын башында жүрчү эле. Бейит казгандар алмашса да, ал эркекке эч алмашчу эмес. Башкалар жер казган кетмен күрөктөрү менен кошо чарчап, эс алып отурушуп калышса да, эркектин колу менен күрөгү эч эс алууну билчү эмес. Аял. Аялды болсо маркумга кошо айтырганга чакырышчу, айылдын эли. Маркумду кайгылуу кошо кыры менен узата тургандары жок болуп калганда же кайгырын ырдай албаган жакындарына аял сөзсүз жардамга келчү. Кээде маркумдун башка жакындары кошо кырын кошуп атса деле, аялдын кошогу жанындагылардын бирөөсүнө да эч окшобогон үн менен жаңырып турчу. Жүрөгүнөн жолунуп, көөдөнүнөн суурулуп чыккан, кубулуп, миң бөлүнүп, кайра бир болуп биригип турган өзгөчө бир үн эле. Кошокторунун саптары ирети менен сап-сап болуп куюлуп төгүлүп айтылчу. Башка аялдар кошогун токтотсо да, бейит казган эркектин күрөгүндөй болуп, аялдын кошогу да бир нече убакытка чейин токточу эмес. Эркек. Кыска бойлуу, тегерек бет, көздөрү ичкерээк, бир караганда күлүмсүрөп тургандай көрүнчү. Бейит казгандан башка эмне иш кылганын деле билбептирмин. Өзүндөй чакан үйүндө аялы, короосунда болсо боз эшеги жашачу эле. Өзү дайым казган бейттердин эң аягындагы узун кыр ылдый жайдагы эшегин минип алып, комуз чертип кетип атканда колунан комузун көргөн бир жолу. Андан кийин деле андай көрүнүштү айылдан көп көрдүм. Бир жолу комузуна кошулуп муңканган муңдуу ырын кыңылдап ырдап кетип атканын көрүп таң калгам. Ырынабы же комузунабы таң калгам. Ким билсин, андан мурун деле муңдуу ырын ырдап жүргөндүр. Мен укпагандырмын. Ойноп жүргөн биздин жаныбыздан балалыктын жанынан көп өтчү. Кээде байкап калчубуз, кээде көңүл эле бурчу эмеспиз. Байкап, карап калганыбызда көзүн жумуп, башын чайкап, комузун кыңгырата чертип, баягы муңканган ырын ырдап, жайдагы эшегин минип алып өтчү. Боз эшеги өзү эле жол таап, үстүндөгү комузчусу комузун чертип кете беришчү. Айылдын улуулары менен жарыша кичүүлөрү аларды туурап, бешиктен бери чыга электерди эле, эркекти ысымынан айтышчу. Андай мамилеге тарынчу деле эмес окшойт. Эркектин кубанычы, сооротчусу, аялы, анан комузу, ырлары болсо керек. Эшегине го дайыма жанында жүргөн досундай мамиле кылганын көп көрдүм. Чаппай, урбай, сылап сыйпап минип, убагында суусун ичирип, жашыл чөптүн түрүнө аралатып, каалашыңча же дегенсип, арасына калтырып коюп. Аял. Жерге жакыныраак кыска бойлуу адамдар бир башкача болот окшойт. Жердей төмөн, жердей бекем. Аялдын да бою кыска эле. Эки бети бышкан боорсоктой кызарып, борсоюп турчу. Маңтайкы эки тиши алдыга чыгып, оозу жакшы жабылчу эмес. Аялдын жоош жүзүнөн эле көрүнчү, бир да адам жөнүндө жагымсыз ой ойлобой турган периштедей жан экени. Аял күйөөсүнүн экинчи аялы болчу. Күйөөсү өзүнөн бир топ жаш улуу, бирок сакал муруту капкара эле.
Kүйөөсү биринчи аялдын үйүндө көбүрөөк түндөчү. Анысына карабай кошокчу аял теги күйөөсүнө 9 бала төрөп берген. Мага ушундай сезилчүбү, аял дайыма сус жүрчү. Башкалардай болуп үймө үй кыдырганын, айылчылаганын деле көрбөптүрмүн. Эмне үчүн ал аял сууз жашоодо жашады экен? Же күйөөсүнө нааразы беле? Жайнаган жакшына палтары турса да, күйөөсүнүн жүрөгүнө толук батпаган үчүн көңүлсүз күндөрдү кечирсе керек. Аял өз дүйнөсүндөгү болгон сырын, ызасын, капасын, көз жаштарын кошкон кошоктор аркылуу чыгарып алчу окшойт. Эркек. Бир күнү жалаң биз кичинекейлер айылдын четинде бүлдүргөн терип жүргөнбүз. Колунда комузу, оозунда ыры жок эле эркек эшегин минип жаныбызга келип калды. Балдарым, бүлдүргөн бышып калыптырбы? Эшегин токтотуп сурап калды. Улуулар тоот бугуну аз болгонсуп, кичүүлөр да эркектин сүйлөгөнүнө көңүл бурчу эмес экенбиз. Көңүлдөп жакшы деле жооп берген жокпуз. Ага карабай, эркек эшегинен түшүп, башындагы жашыл топусун чечип алып, биз менен жарыша төгөрөк топусунун ичине бүлдүргөн терип сала баштады. Эшеги болсо ээсин күтүп тура берди. Эркек топусуна бат эле бүлдүргөн толтуруп алды. Балаңыз жокко? Кимге алып барып бересиз? Деп арабыздагы чакасы бош, бүлдүргөндү жакшы тере албаган көп сүйлөгөн өспүрүмдөрдүн бири сурап калды. Аялыма да, деп кудуңдап, бүлдүргөндү топусун көкүрөгүнө аяр кысып, баарыбызды бир сыйра сүйөө карап коюп, эшегине минип жөнөп кетти. Аялы бүлдүргөн жейт экен, деп арабыздан бир бала балалык каткырыкты салды. Уят, уялбай кантип бүлдүргөн алып барат? Чоп-чоң эле аялы бүлдүргөн жейт экен. Ушинтип чуулдап, шылдыңдап күлүп аттык. Баласы жок да, ошон үчүн аялын эле берет бүлдүргөндү. Аялынын көзүн карайт жалдырап, деди арабыздагы эң улуу, бою да узун бала. Ушундай сөздөрдү айтып аттык артынан. Эркек укса да укмаксан болуп, бооруна бүлдүргөндү кысып, минген эшеги менен бизден алыс узап баратты. Бүлдүргөн болсо деле, бүлдүргөн менен кошо аялына камкордук, сый, мээрим, сүйүү деген адамгерчилик сезимдерди кошо алып баратканын биз анда түшүнбөптүрбүз. Тырмактай болуп алып, муштумга айланып, чоң эле эркектин жүрөгүн муштагылаганыбызды кечирүүгө болбойт. Кечиримсиз. Эмдигиче эркек жөнүндө жазып аткан ушул саамда да ойлоно берем. Бүлдүргөн терип барган күнү кокустан бир аял капа кылбады экен. Жок, кандай болушу мүмкүн эмес. Бала төрөбөсө да акылдуу болуш керек аял. Эркектин баласынын жоктугу муңдуу ыры аркылуу урдалып, колундагы комуз аркылуу чертилип, ал эми бир калыпта жайдары жүргөнү аялынын мыктылыгынандыр. Аял. Мен эле эмес, бүт айылдын ар бирине чоң эледей болгон күк энем да 100 жашка жакындап, көздүн бір күндөрүн карайтып дүйнө салды. О, балалык өзөгүм өрттөнгөн ал күн эч унутулбайт. Өзү келдиби же чакыртыштыбы, баягыл кошокчу аял да келди. Мен ичимден ойлогом, күк энеме кошок айтчулар бар болсо деле, ал аял келсе керек деп. Өзүмдү чоң кишидей сезип алып, күттүм, анткени биздин үйдөкүлөр менен ымаласы ысык эле. Ооба, чын эле кошокчу аял келе жатты. Алыстан эле кайгылуу ырын созулонтуп алган. Жакындай берди. Энемдин муздак денеси жаткан боз үйгө. Көзүндөгү жаштары таштан ташка урунган, шараккан суунун тунук тамчыларындай чачырайт. Аялдын жаштарын ошондо жакындан биринчи жолу көргөм. Боз үйгө кирди, кошокчулардын катарына келип отурду. Боз үйдөгүлөрдөн өтүп, өзгүчүнү менен сызылып, сыздап кошогун кошуп кирди. 7 аялдын үнү биригип, ал аялдын үнүнө жеткен жок. Энемдин жүрөгүнүн айкөлдүгүн ала тоого теңештирип, энемдин бийиктигин бүт дүйнөнүн тоолорунан бийик кылып кайгылуу ырына салды. Табияттын сулуу, таза, кооз көрүнүштөрүнүн баарына салыштырды энемди. Бой жеткенде гана ойлоп атпаймынбы? Ал аял кошок эле айтпай, сезген туйганын, көкүрөгүндөгү жеке көйгөйүн ырга салып, кагазга түшүргөндө же дөөгө ырдаганда акын же жазуучу аял болмок экен. Эркек.
Ошентип бир кылымга жакын жашаган үгүкенемдин бейитин казмакка жигиттер камданып калышты. Алардын колдоруна кетмен күрөктөрдү издеп таап карматып, баягыл бейит казган эркек жүргөнүн көрдүм. Беркилер жанындагы өзүнөн кичүү жигиттердин жүздөрүнө караганда баары эле шайыр шатман. Бир гана эркектин көздөрү муңайым, жүзү азалуу. Маркум болгон айылдаштарынын баарына өзү баш болуп жайкасып жүрүп, өлүмдөн көңүлү калганбы? Бул айтканым бир чети туура эмес. Эшегин минип эл аралап жүргөндө, комузун чертип муңдуу ырларын ырдап кетип атканда деле, биз менен бүлдүргөн тиреген күнү деле жүзү мынчалык капа-капаччы эмес. Тескерисинче, жайдар адамды көрчү элем го. Эркекти да бейит казардын алдында жакындан биринчи көрүшүм. Күлүп ырдап коюп жүрө берет деп, ал жөнүндө ойлогон алсыз оюмду жек көрдүм. Көрсө, ар бир маркумга көздөй жакынын жоготкондой кейип, каңрыгы түтөп жайказат турбайбы? Канча бейит казды экен? Өзү деле санабаса керек. Канча бейит казса да, ошончо жүрөгү тилинген экен да жарыктык эркектин. Ичимдиктерди, суусундуктарды, жечүү тамактарын кетмен күрөктөрү менен кошо көтөрүшүп, шарактап, бейитти көздөй жөнөгөн жаш жигиттерге жол баштап, жүрөгү тилинип, убайым маза тартып, арасындагы улуусу, аксакалы болгон эркек эң алдыда бара жатты. Бейитти көздөй кетишти. Экөө аял, эркек. Мезгилдер жылыптыр. Жер үстү жашыл болуптур. Ак да болуптур. Ушинтип нечен жолу өзгөрүптүр. Балакайлар бой жетиптир. Бир күндөрдө аял менен эркектин да бул жашоодон өткөндөрүн уктум. Баарын көз алдыма тарттым. Жүрөгүм жаштады. Жаздым. Кимдир бирөөлөргө айтып да бердим экөө жөнүндө. Бирок экөөндө гана болуп, чын дили менен азага батып, кимдир бейит казып, кимдир аза ыйын ырга салды экен. Жүрөгүмдө экөө да өчпөй жашай берет. Аял, эркек.